Иштен үйгө, үйдөн ишке. Бул бардыгыбызга тааныш адаттагы эле классикалык көрүнүш. Ал эми жумуштан кийинки үйгө кайтуу бул адамдын абдан маанилүү, унутулгус убагы. Дәл ошондуктан Кумтөр ишканасы киргизип жаткан Work Safe, Home Safe программасынын башкы максаты бул эмгек нөөмөтүнөн кийин адамды аман-эсен, саламаттыкта үй бүлөсүнө жиберип болуп саналат. Биз суу инструктажы, жыл сайын жаңыланган техника коопсуздук эрежелерин жана супервайзерлерди окутууну ичине камтыган тренингтерди өткөрүүнү демилге кылганбыз. Анын жыйынтыгында коопсуздукка маани берүү жумушта гана эмес, ошондой эле үйдө да жогоруламак. Work Safe, Home Safe программасы боюнча Кумтөр ишканасынын 2500 кызматкери жана 700гө жакын көмөкчү чарбалардын кызматкерлери окуудан өтүүдө. Бул иш-чаралардын бардыгы өзгөчө кырдаалдарды азайтууга гана эмес, аларды алдын алууга багытталган. Home safe in everything we do. Биздин келечек биримдикте, адал ишкана, тынымсыз жашыртуу жана максаттарга ийгиликтүү жетишүү. Бул техника коопсуздугу боюнча программасынын 4 баалуулугунун бир гана милдети бар. Ал Кумтөр ишканасынын кызматкерлеринин өмүрүн жана саламаттыгын өндүрүштө да, тиричиликте да сактоо болуп саналат. Ошондуктан компаниянын бардык бөлүмдөрүндө өткөрүлүп жаткан техника коопсуздугу жумалыгынын максаты өндүрүштөгү кырсыктарды нөлгө түшүрүүгө багытталган. Стоп диалог. Мындай салганга болбойт. Биринчи машинканы өчүрөсүң. Анан саласың. Салып, андан кийин включать этесиң. Бягын жабып турупчу. Кечирип коюңуз, мен унутуп калыптырмын шашкандан. Мындан кийин мындай кайталанбайт. Сизге чоң рахмат. Техника коопсуздугу жумалыгы алкагында биздин ашпозчулар Стоп диалог программасын колдонуп видеоролик тартышкан. Анын бардыгы өндүрүштөгү келдиктерин болтурбоого арналган. Мындай сырткы кырдаалдар заманбап жасалган жана техника коопсуздугу жумалыгы алкагында Кумтөрдүн бардык бөлүмдөрүндө жумушчулар тарабынан өз алдынча даярдалган. Келечекте мындай даярдыктар өндүрүштөгү кырсыктарды алдын алууга жардам берет. Чыгармачыл сынактарга ишкананын балыкчы өткөлү базасы жана Бишкектеги Учкун кеңсесинин кызматкерлери катышууда. Мен сиз менен кыскача унаа токтооңуз тууралуу стоп диалог өткөрөйүн дегем. Бул эреже боюнча унаанын арты менен токтотулат. Сиз болсо артка айдоонун ордуна так эле блоктун ортосуна токтотуп койдуңуз. Кечиресиз, кайрадан токтото аласызбы? Эми жакшы болду. Туура түшүнгөнүңүз үчүн рахмат. Стоп диалог бул жазалоо эмес, абайлагандык. Тагыраак айтканда ар кандай маселе же кырсыктардын алдын алуу болуп саналат. Анын үстүнө биз бир коллективде иштеп жаткандан кийин биздин максатыбыз сизди коргоп, үйүңүзгө аман-эсен кайтууңузду камсыз кылуубуз керек. Наша цель уберечь да? Чтобы безопасно доехали. Сиздин түшүнгөнүңүзгө рахмат. Сактанганды сактайм деген сөз бекер айтылбасы керек. Компаниянын кызматкерлеринин даярдаган видео роликтеринин негизги идеясы дагы күтүлбөгөн бардык сырткы кырдаалдарга даярдык болуп саналат. Ал эми мындай Кумтөр сыяктуу көмөкчү чарбалар менен бирге 3000ге чейинки киши эмгектенген ири өндүрүштө мындайлар бир топ эле болот. О соблюдении безопасности. Жамааттык коопсуздук. Бул компаниянын кызматкерлери техника коопсуздук жумалыгы учурундагы конкурстук материалдар, жаңы программалар жана идеяларды даярдап жатып өздөштүргөн баалуулуктардын бири болуп саналат. Компаниянын президенти тарабынан башталган эмгек коопсуздугу эстафетасын бургулоо бөлүмүнүн кызматкерлери колго алып, өз кезегинде коопсуздук кубогун уюштурушкан. Этот Safety Challenge, так сказать, подушка. Мына бул Safety Challenge, тагыраак айтканда коопсуздук жаздыгы. Мен аны кийинки нөөмөткө өткөрүп берем. Ал Сулайманов Чыңгыздын бургулап жардыруучу нөөмөтү. Ал дагы техника коопсуздугу боюнча бет ачар өткөрүүгө даярдануу керек. Бул бүгүнкү эстафетаны биз кабыл алдык. Бул эстафетабыз бир гана БВР отделинде эмес, компаниянын башка
отделдерине дагы сунуштайбыз. Ошондой эле биздин балчы дагы жана Бишкектеги коллегаларыбызга да салттуу түрдө узатабыз. Бул эстафетабызда ар өткөргөн сайын темабыз өзгөрүп турат. Мисалы мен бул боюнча кулак органдарын защита кылуу боюнча презентация даярдайм. Ошондой эле коопсуздук жумалыгын колдоо иретинде Бишкектеги балчы дагы биздин кесиптештер дагы колдойт деп ойлойбуз. Бул токтобош керек жана биз буну улантабыз. Пожалуйста, используйте средства индивидуальной защиты. Жеке коргоочу каражаттарды колдонуңуз. Биринчи кезекте колкаптарыңызды, андан кийин калгандарын алыңыз. Кайда басып жатканыңызды карап, айланаңызга көз чаптырыңыз. Эгер чоң бир нерсе болсо, 2-3 кишилеп көтөрүүңүз керек. Жерден көтөрүүнү билесизби? А дегенде отуруп, анан далыңызга оордук келтирбей калтырууңуз керек. Чтоб не надорвать спину. Тазалык жана тартип дайыма кумтөрдүн визиттик карточкасы болуп келген. Буга карабастан коопсуздук жумалыгы аралыгында Кенжердин санитардык гигиеналык абалы кайрадан колго алынды. Компаниянын ар бир кызматкери мындай ишембиликтердин маанилүүлүгүн түшүнүшөт. Бул ыктыярдуу акция болгондуктан буга кошулууну каалагандардын саны күн санап өсүүдө. До конца смены осмотр делаем, если в течение работы Нөөмөттөр бүткөнчө текшерүү жасайбыз. Эгерде жумуш күн бою кандайдыр бир бузуктук же сыныктыктары болсо, андай инструменттерди колдонбойбуз. Дароо эле жабдыктар бөлүмүнө жеткиребиз. Делаем осмотр, возвращаем инструментальщику. Используйте мостики. Оор техника жабдууларын оңдоп түзөө цехинин ар бир иш нөмөтү ушундай башталат. Эч ким сыртта калбайт. Техника коопсуздугу жумалыгы механиктерге эмгекти коргоо боюнча өз идеяларын сунуштоого жана күнүмдүк кыйынчылыктарын айтууга мыкты мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эта доска для того, что разработана, чтобы сотрудники несли свои идеи, внедряли новые идеи. Бул жазуу тактасы кызматкерлердин өздөрүнүн идея, жаңы демилгелерин киргизүү үчүн атайын коюлган. Биздин бөлүмдө дагы үзгүлтүксүз жаңылануулар жасалып турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул карточкалар. Кызматкерлер келип карточкаларды алып, андан кийин жаңы идеяларга коюшат. Ставят на новые идеи, да? Что случилось, ребят? Балдар, эмне болду? Алып түшүрүү оор. Аны кантип оңой алып салуунун жолун табышыбыз керек. Ал үчүн атайын мүмкүн ыкмалар бар. Негизинен дөңгөлөк чогулчурда жүктөгүчтөр менен жүрсө болот. Ал эми дөңгөлөктөр менен жүрүү андан да кыйыныраак. Анткени кооптуу болуп калат. Болду, анда чечтик. Мен барып жумуштарды жакшыртуу боюнча сунуштоо карточкасын толтуруп келейин. Бул чечилчү эле маселе. Механик Байыш Берешеновго техника коопсуздугун жакшыртуу боюнча идея карточкасын гана толтуруп, жана аны атайын тактага жайгаштыруу калды. Андан кийин сунуштарды ишке ашыруунун кайсы этапта болгондугун көзөмөлдөө гана калат. Компания жумуш ордунда санитардык гигиеналык шарттарды сактоону жана жакшыртууга өзгөчө көңүл бурууда. Таштандыларды сорттоп жатабыз, бардыгын өз-өзүнчө. Кагаздарды бөлөк, башкаларды чыпкалагычтарга, майланышкан ыпыр-сыпыр нерселерди бул жерге топтойбуз. Бийик тоолуу өндүрүштүн ар бир тилкесинде калдыктарды өз-өзүнчө топтоо, бул таштандыларды андан ары заманбап иштетүү жана жок кылуу процессинин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Санитардык гигиеналык нормаларды сактоонун мындай ыкмасы көптөгөн компаниялар үчүн мыкты үлгү болууда. Кенжериндеги коопсуздук жумалыгы эмгекти коргоо боюнча WorkSafe, HomeSafe программасынын Кыргызстанда окшошу болбогон эң маанилүү жаңы кадам болуп саналат. Мунун алгачкы оң жыйынтыктары көрүнүп калды. Эң башкысы кумтөрдүн ар бир кызматкери техника коопсуздугу боюнча программасын ишке ашырууга активдүү катышууда. Иште жаракат албадан жана кырсыксыз кылуу идеясы дээрлик күнүмдүк турмушта да чагылдырыла баштады. Алтын ылгалоочу фабриканын жумушчулары өздөрүнүн менеджери баштаган WorkSafe, HomeSafe жумушта коопсуздук, үйдө да коопсуздук программасынын колдоо максатында вело жарыш уюштурушкан.
Биздин жарышта эң башкысы старт эмес, марага аман эсен жетүү. Вело жарыштын бардык катышуучулары 270 чакырымды эч кандай кырсыксыз Ысык көлдүн Бөкөнбаев айылына жетип алышсын. Барына ийгилик каалайм. Физкульт салам жолдойм. Ар бир кызматкери коопсуз эмгекке ээ болгон ишкананы Кумтөр компаниясы ийгиликтүү деп эсептейт. Буга Кумтөрдө иштеген ар бир кызматкердин балдары жана туугандары ишенишет. Коопсуздук жумалык алкагында алар үчүн бийик тоолуу кен жерине саякат уюштурулду. Ишканага зыярат учурунда меймандар техника коопсуздугуна бул жерде өтө олуттуу мамиле жасаларына өз көздөрү менен көрүштү. Ал эми компаниянын жетекчиси, бардык иш тилкелеринин мастерлери жана менеджерлери компаниянын эң башкы девизи болгон коопсуздукта бар калбагандай андан өткөн маанилүү иш жоктур деген чакырган жумушчуларга күн сайын эскертип турушат. Бул жерде коопсуздук маселеси абдан катуу. Ар бир имаратта көз айнек тагынышкан. Бардык жерде кур байланышып, каска жана иш кийимдерин кийишкен. Бардыгы өз алдынча кетпей, жаракат алуудан алдын алуу үчүн компаниянын кызматкеринин коштоосунда жүрүшөт. Менин оюмча, коопсуздук үчүн ушундай техника коопсуздугу боюнча компанияны ишке ашыруу зарыл. Анткени бул элди өз өмүрлөрүн сактоого үйрөтөт. Сохранять свою жизнь. This program was developed by some consultants. Биз келечекте дагы достук жана коопсуздук түшүнүктөрүн ишке ашырууну уланта бермекчибиз. Кызматкерлер жана көмөкчү чарба жумушчуларына дагы жаңы системалуу окутууну уюштурабыз. Коопсуздук жумалыгын жылына бир жолудан өткөрүп турабыз. Эгерде бул тажрыйба ийгиликтүү, оң натыйжаларын берсе, бул долбоорду өндүрүш жана компаниялардын кеңселеринде да кварталда бирден өткөрүп турмакчыбыз. Кумтөр ишканасындагы өткөрүлгөн коопсуздук жумалыгы компаниянын бардык бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин чыгармачыл деңгээлин жогорулатып, эмгекти коргоого болгон мамилесин кайрадан карап чыгууга түрткү болду. Техника коопсуздугун жакшыртууну өндүрүштө гана эмес, үйдө дагы сактоо боюнча жаңы сунуштар айтылды. Ал эми биздин келечек биримдикте адал ишкана, тынымсыз жакшыртуу жана максаттарга ийгиликтүү жетүү сыяктуу баалуулуктарды аркылоо менен Кумтөр компаниясы өндүрүштө кырсыктардын көрсөткүчүн азайтууну көздөп келатат.